Саламатсыңарбы, урматтуу 10 класстын окуучулары. Бүгүн кыргыз тил сабагын баштайбыз. Кыргыз тили боюнча экинчи сабак. Силерге бир өтүнүчүм бар. Сабакта мугалим айтып аткан суроолорго жооп берип, активдүү катышкыла. Себеби чейректин сабактын силердин сабакка катышууңар боюнча чейректе бааларга бааларды коемун. Уважаемые учащиеся 10 классов, я бы вас хотела попросить, чтобы вы на занятиях активно участвовали, потому что все вот эти ваши ответы будут учитываться, когда мы будем ставить оценки. Приступаем к занятию. Так, бүгүнкү биздин темабыз сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү. Повествовательные, вопросительные, восклицательные, побудительные предложения. То есть классификация предложений по цели высказывания. На каждом занятии мы с вами ставим цели занятия, бул сабактын максаттары. Биринчи сабактын максаты билим берүүчүлүк максат, образовательная цель. Билим берүүчүлүк максатта окуучулар сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү боюнча билишет, теманын үстүнөн көнүгүүлөрдү чыгармачылык менен туура жазышат, табышмактардын жадырмактарын табышат. Экинчи максатыбыз, вторая наша цель, это развивающая, өнүктүрүүчүлүк максат. Тема аркылуу кыялдануусу, элестетүүсү, эске сактоосу, сөз байлыгы, кеп маданияттуулугу, кыргыз тилинде болгон сөзү калыптанат. Үчүнчү максатыбыз, тарбиялык максат, улуттар аралык ынтымактуулукту сактоого, кыргыз тилин сүйүүгө, алган билимдерин турмушта пайдалана билүүгө тарбияланышат. Так, у нас сегодня новая тема — сүйлөмдөрдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү. Как и в русском языке, в кыргызском языке предложения делятся, простые предложения по цели высказывания делятся на повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения. Речьте айтылып жаткан сүйлөмдөрдүн модалдык белгилерине, айтылып жаткан речьтин мазмунун чындыкка карата болгон мамилесин билдирүү максатына карай сүйлөмдөр жай, суроолуу, буйрук жана илептүү болуп төрткө бөлүнөт. То есть в кыргызском языке все предложения также делятся на жай, повествовательные, суроолуу, вопросительные, буйрук, побудительные и жана илептүү восклицательные болуп делятся на восклицательные предложения. Так, приведу примеры на все эти 4 вида предложений. Так, биринчи сүйлөм. Билим программасы 1996 жылы 20 мартта кабыл алынган. Образовательная программа «Билим» была принята 20 марта в 1996 году. Это предложение у нас будет повествовательное. Жай сүйлөм. Так, экинчи сүйлөм, мисал. Билим программасы качан кабыл алынган? Билим программасы качан кабыл алынган? Когда была принята образовательная программа «Билим»? То есть это какое у нас предложение? Это предложение у нас вопросительное, суроолуу сүйлөм. Үчүнчү мисал. Балдар, текст боюнча суроо бергиле. Балдар, текст боюнча суроо бергиле. Ребята, задайте вопросы по тексту. То есть это будет у нас какое предложение? Это будет у нас побудительное предложение. Буйрук сүйлөм. Сиздердин билим күнүңүздөр менен куттуктайм. Сиздердин билим күнүңүздөр менен куттуктайм. Сиздерди.
ошибку сделали, да? Сиздерди билим күнүңүздөрү куттуктайм. Поздравляем вас с Днем Знаний. Это у нас какое предложение? Восклицательное предложение или эптүсүлүм. Демек, кыргыз тилинде жай, суроолуу, илептүү, буйрук сүйлөмдөр болуп төрткө бөлүнөт. В кыргызском языке предложения делятся на вопросительные, побудительные, восклицательные и повествовательные предложения. Задание на дом, да? То есть на каждый вид из предложений вы составляете по 2 предложения. На повествовательные 2 предложения, вопросительные 2 предложения, побудительные 2 предложения и восклицательные 2 предложения. Итого 8 предложений. Хочу вам напомнить, что в формате Я-класс домашние задания будут выполняться в виде тестов, но по всем вот этим материалам будут определенные вопросы. Так, кейинки текстке өтөлүк. Откройте учебники на странице 14. Текст Касым Тыныстан уулу, упражнение 8. Китептериңерди ачкыла, 14 бет, 8 көнүгү Касым Тыныстанов. Касым Тыныстан уулу. Кто такой был Касым Тыныстанов? Касым Тыныстанов. Касым Тыныстанов был одним из просветителей кыргызского народа. Сейчас по Касыму Тыныстанову прочитаем текст. Касым Тыныстан уулу. Кыргыз жазма адабиятынын негиздөөчүлөрүнүн бири болуп чыган илимпоз Касым Тыныстан уулу. Ал 1901 жылы Ысык көлдүн Чырпыкты кыштагында туулган. Касым 7 жашка чыкканча эле араб тамгасында жазганды, окуганды, үйрөнгөн. 3 классты орус тилинде бүтүргөн. Касым да 1916 жылдагы үрккөн эл менен Кытайга барып келген. Касым Тыныстан уулу Ташкенттеги Казак, Кыргыз эл агартуу институтун бүтүргөн. Ташкенттеги Казак, Кыргыз эл агартуу институтун бүтүргөн. Алгачкы ырларын казак тилинде жазган. Касым Тыныстан уулу бир топ жооптуу кызматта иштеген. Кыргыз Республикасынын туңгуч эл агартуу комиссары, кыргыз тилинин грамматикасын негиздеген профессор. Ал кыргыз маданиятынын, адабиятынын өнүгүшүнө зор таасир эткен. Касым Тыныстан уулу 1937 жылы репрессияланып, атылып кеткен. Бул жерде республикасынын деген сөздө а тамгасы калып калыптыр. Здесь ошибка в слове. Туура эмес печататься этип калыптыр, кечирим сурайм. Так, эми текст боюнча суроолор. Мы с вами прочитали текст про Касыма Тыныстанова. Сейчас будем отвечать на вопросы по тексту. Прежде чем приступить к вопросам, давайте переведем текст. Кыргыз жазма адабиятынын негиздөөчүлөрүнүн бири чыган илимпоз Касым Тыныстан уулу болгон. Да? Так. Одним из основателей кыргызской литературы был великий ученый или знаменитый ученый Касым Тыныстан уулу. Ал 1901 жылы Ысык көлдүн Чырпыкты кыштагында туулган. Касым Тыныстанов или Касым Тыныстан уулу родился в 1901 году на Ысык-көлү в селе Чырпыкты. Касым 7 жашка чыкканча эле араб тамгасында жазганды, окуганды үйрөнгөн. Уже до 7 лет Касым Тыныстан уулу умел писать и читать
на арабском языке. 3 классты орыс тілінде бүтірген. 3 класс или до 3 класса, 1, 2, 3 класс, да, Касым Тыныстанов закончил в русской школе. Қасымдағы 1916 жылдағы үлкен елменен Қытайға барып келген. Касым Тыныстанұлы, как и все люди кыргызского, как и весь кыргызский народ, который был выслан, не выслан, тоже был Касым Тыныстанов в 1916 году, тоже со всем кыргызским народом был в Китае, да? Касым Тыныстанұлы Ташкенттегі Қазақ-Қырғыз ел ағарту институтын бүтірген. Касым Тыныстанов закончил институт просвещения в Ташкенте, Казахско-Кыргызский институт просвещения, да, закончил. Так, алғашқы ырларын қазақ тілінде жазған. Первые свои стихи он написал на казахском языке. Касым Тыныстанұлы бір топ жауапты қызматта іштеген. Касым Тыныстанұлы работал на многих ответственных должностях. Кыргыз Республикасының тұңғыш ел ағарту комиссары, кыргыз тілінің грамматикасын негіздеген профессор. Касым Тыныстанұлы один из ученых, который изучил, обосновал грамматику кыргызского языка. Ал кыргыз маданиятының адабиятын өнігішіне зор тәсір еткен. Его работы повлияли на кыргызскую культуру и литературу. Касым Тыныстанұлы 1937 жылы репрессияланып, атылып кеткен. Касым Тыныстанұлы был репрессирован в 1937 году и расстрелян. Так, эми текст бойынша сұраулар. Касым Тыныстанов қачан төрөлгөн? Касым Тыныстанов қачан төрөлгөн? Касым Тыныстанов 1901 жылы төрөлгөн. Касым Тыныстанұлы ким болгон? Касым Тыныстан ким болгон? Касым Тыныстанұлы Кыргыз Совет жазма адабиятынын негиздөөчүлөрүнүн бири Чыган Илимпоз. Ал кайда туулган? Касым Тыныстанұлы Ысык көлдүн Чырпыкты кыштагында туулган. Касым Тыныстанұлы кайсы окуу жайын бүтүргөн? Касым Тыныстанұлы кайсы окуу жайын бүтүргөн? Касым Тыныстанұлы, как мы с вами читали в тексте, закончил институт просвещения в Ташкенте, да? Касым Тыныстанұлы Ташкенттеги Казак-Кыргыз эл агартуу институтун бүтүргөн. Ал кыргыз тилинин кайсы бөлүгүн негиздеген? Касым Тыныстанұлы кыргыз тилинин грамматикасын негиздеген. Касым Тыныстанұлы кайсы жылы репрессияланып кеткен? Туура, Касым Тыныстанұлы 1937 жылы репрессияланып, атылып кеткен. Эми ушул суроолорго жоопторду дептериңерге жазып, суроолорго жоопторду бересиңер.
Эми кийинки биздин сабактын 15 беттеги 11 көнүгүүдөгү суроо бергенге үйрөнөлүк. Суроолорду окуп, суроолорго жооп бергенге аракет жасайлы. Суроолуу сөздөр. Ким? Это кто, да? Бул ким? Ким, кто? Бул ким? Это кто? Бул эркек, аял. Кимиси? Кто из них? Да? Кимиси. Так. Кто именно? Кимиси. Кто именно? Алким. Алким. Кто он или она? Алким. Алар кимдер? Алар кимдер? Кто они? Алар кимдер? Ким экен? Кто там? Кто это? Да? Ким экен? Так, что? Эмне? Что с вами? Сизге эмне болуп кетти? Сизге эмне болду? Siz эмне дедиңиз? Siz эмне дедиңиз? Что вы сказали? Siz эмне дедиңиз? Что вы сказали? Siz эмне кылып жатасыз? Siz эмне кылып жатасыз? Что вы делаете? Siz эмне кылып жатасыз? Сизге эмне керек? Сизге эмне керек? Что вам нужно? Что вам нужно? Сизге эмне керек? Бул деген эмне? Бул деген эмне? Что это такое? Эмне болуп кетти? Эмне болуп кетти? Что случилось? Что случилось? Сиз бул жөнүндө кандай ойлойсуз? Сиз бул жөнүндө кандай ойлойсуз? Что вы об этом думаете? Бул эмне өзү? Бул эмне өзү? Что это значит? Бул сөз эмнени билдирет? Бул сөз эмнени билдирет? Что означает это слово? Кайда? Где? Биз кайдабыз? Биз кайдабыз? Имеется в виду кайсы жердебиз? Мы в каком месте? Биз кайдабыз? Мен кайдан табышым мүмкүн? Где я могу найти? Мен кайдан табышым мүмкүн? Где я могу найти? Ну, например, где я могу найти эту книгу, да? Мен бул китепти кайдан табышым мүмкүн? Мен бул китепти кайдан табышым мүмкүн? Где я могу найти эту книгу? Качан? Когда? Сиз качан келесиз? Сиз качан келесиз? Когда вы приезжаете? Ну, можно здесь употребить значение когда вы придете. Сиз качан келесиз? Эмнеге, эмне үчүн? Зачем? Эмнеге, эмне үчүн? Так, вот эти вопросительные слова, используя вопросительные слова и выражения, постарайтесь составить предложение. Да? То есть вы задаете вопрос и отвечаете, делаете ответ, пишете ответ. Например, сизге эмне керек? Что вам нужно? Где этот вопрос мы можем употребить? Сизге эмне керек? Правильно, в магазине, да, в супермаркете, сизге эмне керек? Вы говорите мага и называете керек. Вы составляете предложение по этим вопросительным словам и вопросительным выражениям. Следующее задание на нашем уроке – это работа с текстом «Биз жашаган өлкө Кыргызстан». Биз жашаган өлкө Кыргызстан. Биз жашаган өлкө Кыргызстан деп аталат. Дүйнөдөгү анча чоң эмес өлкөлөрдүн бири. Ал Борбордук Азиянын ортосунан
орын алған. Халқы 5 миллиондан ашық. Елінің көпчілігін қырғыздар түзөт. Андан тышкары башка улуттар да жашашат. Кыргызстанда 7 область бар. Вообще в кыргызском языке употребляется слово не область, а дубан. Кыргызстанда 7 область бар. Алар Ош, Баткен, Жалал-Абад, Чүй, Талас, Нарын, Ысыкөл. Кыргызстандын борбору Бишкек, ал Чүй өрөөнүнөн орун алган. Кыргыз элинин мамлекеттик тили кыргыз тили. Кыргыз тили мамлекеттик тил болуп 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алынган. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын туусу, герби, гимни бар. Те слова, которые мы должны с вами выучить, дептериңерди алгыла, жаңы сөздөрдү жазгыла. Я произношу, вы повторяйте за мной. Өлкө, өлкө, калк, калк, элинин саны, улут, ыйык, өрөөн. Так, биз жашаган өлкө Кыргызстан деп аталат. Наша страна называется Кыргызстаном. Дүйнөдөгү анча чоң эмес өлкөлөрдүн бири. В мире она не такая уж большая страна. Ал Борбордук Азиянын ортосунан орун алган. Она занимает или находится в Центральной Азии. Халкы 5 миллиондан ашык. Население Кыргызстана больше 5 миллионов. Ну, уже ближе к 6. Элинин көпчүлүгүнүн кыргыздар түзөт. Основную часть населения составляют кыргызы. Андан тышкары башка улуттар да жашашат. Кроме кыргызов живут очень много национальностей. Кыргызстанда 7 область бар. Алар Ош, Баткен, Жалал-Абад, Чүй, Талас, Нарын, Ысыкөл. В Кыргызстане 7 областей. Это Ошская, Баткенская, Джалабадская, Чуйская, Таласская, Нарынская, Ысыкульская. Кыргызстандын борбору Бишкек, ал Чүй өрөөнүнөн орун алган. Столицей Кыргызстана является город Бишкек, ал Чүй өрөөнүнөн орун алган. Она находится в Чуйской долине. Кыргыз элинин мамлекеттик тили кыргыз тили. Государственный язык государственный язык Кыргызстана, кыргызского народа, кыргызский язык. Кыргыз тили мамлекеттик тил болуп 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алынган. Статус государственного языка был принят 23 сентября 1989 году. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын туусу, герби, гимни бар. Кроме этого, символами Кыргызской Республики является герб, флаг и гимн. Так, суроолорго ооз-2 жооп бергиле. На эти вопросы вы отвечаете устно. Вопросы не такие сложные. Так, вот здесь я вас хочу еще раз обратить внимание.